Качандыр бир кезде кан кечкен согушту элестеткен эстеликтер. Булар кимдир бирөө үчүн жөн гана эстелик болсо, кайбирлер үчүн бүтүндөй өмүр, көз жаш, сагыныч, айрылуу. Бакер Чодобаев күн сайын эртели кеч ушул жерлерде сейилдеп басат. Жашы 91-ге жетип калган карыянын ар бир кадамы эскерүү менен ташталат. Бакер Чодобаев эмгек сиңирген геолог, илим жана техника жаатындагы мамлекеттик премиянын ээси, 3-чү даражадагы манас, даңк, эмгек үчүн, эрдик үчүн деген көптөгөн ордендер жана медалдар менен сыйланган. Менин баскан жолум өтө татаал жана жемиштүү десем болот. 1924-жылы 9 май деп туулган күнүмдө жазылып жүрөт. Тоң району Коңырдың Алабаш айылы четинди кыштагында боз үйдө төрөлгөнмүн. Менин атам өзү жаңылыкка умтулган киши экен. Ошол кезде Алматыдан барып окуп, кайра келип большевиктердин катарында болуп, ушундай иштерге аралашып жүргөн экен. Анан ошол кездерде мен чоңоюп калдым, колхоз уюштуруп калды. Менин атам ошо колхоздун башкармасы болуп шайланып калыптыр. 7 жашка келгенде ошо биздин айылга мектеп уюшулду. Боз үйлөргө 2 боз үй тигип, ушул жерде мектеп болот деп биринчи мектеп уюшулду. Билимге, жакшылыкка умтулууну ошо 30-жылдарда мен көрүп калдым. Ошол кездеги менин турмушумдун, элибиздин жаңы турмушунун башталышы мен азыр да эсимде. Андан кийин ал бул болду, менин атам Жакешен агайым бар. Мен экөөбүздү алып барып, кош алып барып, техникум өтөрүп койду, педагогический техникумду даярдоо курсунда. Биринчи шаарды көргөнүм ошол. Мында мен 13-14 келип калган кезимде. ...37-жылы 29 ноябрьсинде эшикти тарсылап эле кагып калды. Түн ичинде арселе кызыл жака КГБнын кишилери кирип келди. Селдей туруп калдык. Прокурордун саңгысын көрсөттү. Айтты: "Сени алып кетебиз. Эмне буюңду аласың, эмне таштайсың?" дегенде атам айтты: "Апа, булар мени камаганды келген турбайбы?" деп. Ошондо сезди. Баары селдей эле эшикке чыгып туруп калдык. Мен артынан чуркап баратам келип жылаң айлактап. Ошентип мага суук тийип калыптыр. Бир топко чейин ооруп калдым. Кырк биринчи жыл техникумду бүттүм мен. Айылга мугалим болуп келдим 7 жылдык мектепке. Бул 41 жылы июль айларында балышка келип, акыл дүкөндөрдөн ар кайсы мектеп балдарга керектүү кагаздарды, карындаштарды, алайпыларды алып жүрөбүз. Бир кезде элдин баары дүрөп эле калышы да ошентип калышы, согуш ачылып турду. Ошондо мен биринчи согуш жөнүндө окугам. 42-жылы мени армияга чакырды. Пугачев деген шаарга бардык, Саратовдагы. Ошондон военный подготовка өттүк. 3-4 ай бүткөндөн кийин
soğuşqa jönөйсүңөр деп қалды. На Западный фронт. Пойызға салды, кеттік соғышқа. Ошентип отырып, Тихвин деген кыштакка алып барып биздер разгрузка кылды. Ошо Тихвин деген кыштакта катуу согуш болуп турду. Танкларды, кырылып жаткан немистин труптарын көрдүм да. Жөөгөтүп жүрүп отуруп, анан кийин воинский частка бардык. Бизди жаш балдарыбыз. Ар жакта Ленинград фронту, бер жакта Волхов фронту. Жүрүп отурдук уралап. Темир жолду бошоттук немистерден, немистер качты. Көпчүлүк колго түштү. Эки фронт кошулганда, балдар. Баарыбыз кучакташып эле акылдак. Автомат менен асман аткылаттак. Победа деп акыл карага жыгылып жыргап атабыз так. Псков шаарын бошоттук, Новгород шаарын бошоттук. Анан кийин бизди айтты, Волхов фронту өзүнүн задачын аткарды. Силерди Ленинград фронтуна бердик деп. Бизди эшелонго салып алып, Ленинград аркылуу Эстонияга алып барды. Мага медаль за отваганы берди. Коммунисттик партия деген партияга алды мени так. Мени знаменосец полка кылып дайындашты. Жеңишти мен больницадан тоздум. Элдин баары кубанып атат, кыйкырып атышат. Майрам, мына жеңишти ошону айткан. Баардыгын салыштырганда 70-жылдыктын өзү ушуга жеткен фронтовиктер таалайлуу фронтовиктер эсептейм. 70 жыл жашап тынчтыкты көрдү. Ушул силерди көргөдүм мен, сени менен сүйлөшүп турганымдын өзү так. Силердин айнадарыңарда болгонун өзү эле таалай. Тынчтык доордо 70 жыл тынчтык доордо жашаш мен үчүн эте таалай. Согуштан кийин да оңой заман өзү эле келе калган жок. Бакир Чодобаев айылдык мектептин мүдүрү болду. Бир кездеги атасынын ишин ушинтип улантты. Бирок Чодобаевди тагдыр дагы бир жолу сынады. Эл душманынын уулу болгондуктан аны партиядан чыгарып салышат. Бакир аба үчүн бул өтө оор сокку болду. Себеби согушта кылган эрдик үчүн партияга татыктуу деп алынган эле. Жалгыз атын сатып, чындык издеп Москвага барат дагы, ал жерде адилеттикке жетишет. Партияга кайрадан кабыл алынып, геология институтуна окууга сунушталат. Анткени ошол кезде тоолуу Кыргызстан кен байлыктарды чалгындоо адистерине муктаж болуп турган. Бакир Чодобаевич был таким, человеком очень общительным, среди студентов. Мы, студенты, с уважением, с вниманием там во время учебы относились. И большое значение, большую роль в то время в учебе, в вузах придавалось такому идеологическому воспитанию молодежи, пропагандистов и участников этой идеологии был Бакир Чодобаев. Был такой не очень толстая такая книга, краткий курс истории ВКПБ, который являлся таким идеологическим документом, чтобы мы все знали, и поэтому читали, в меру возможности,
Но больше всего эту книгу читал и знал по состоянию каждую страницу, будучи студентом, Бакир Чодобаев. Он, так сказать, полушутя, полусерьезно говорил, что я хочу стать вождем Советского Союза. 1954-жылы Тоген инженер-геолог кесибине ээ болуп, мекенине кайтат. Чалгындоо партияларында көп жыл иштеп, жер үй, кум-төр, макмал, талды булак алтын кендерин ачууга катышат. Кийин партиянын буйругу менен Нарында, Таласта, Жалал-Абад, Балыкчы, Бишкекте калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча иштерди аткарышат. Атайын тапшырма боюнча жасалган ошол иштердин баарына Чодобаев жоопкерчиликтүү болгон. Учурда борбор кала ичип жаткан таза суу Бакир абанын эмгеги. Эгемендик келгенден кийин ардагерлердин абалы бир топ начарлай түштү. Жаңы курулган мамлекет баарына жетише албай жаткан. Ушул учурда Бакир абадагы колун түрүнө ишке киришти. Согуштан майып болуп келгендерди коргоо, кам көрүү уюмун түзүп, ардагерлерге жардам көрсөтүп жүрдү. Чодобаев — это человек, легенда, будем так говорить. Я его знаю, как он вернулся с фронта. Я намного моложе его, и много о нем наслышан, как замечательный человек. После войны он закончил институт, геолого-разведывательский институт в Москве. Это говорит о том, что о мужестве наших воинов, так, фронтовиков, которые, закончив войну, приступили к учебе. Заслуженный геолог республики. Им открыто очень много месторождений и золота, и других полезных ископаемых. Как старший товарищ он мой учитель, вот. Как старший товарищ он мой и старший брат, будем так говорить. Мы вместе с ним работаем. Я председатель организации ветеранов войны республики, а он организовал ветеранов инвалидов Великой Отечественной войны. Вот. И он руководит этой организацией. Инвалидов войны осталось уже мало, как я говорил, где-то около 300 человек. Но тем не менее он продолжает заботиться, окружил их заботой и делает все, чтобы инвалидам было удобно. Это очень добрый, чудесный человек. И часто он организует чаепитие, часто организует на праздник и стол накрывает, и оказывает материальную помощь ветеранам. Делает все, что от него зависит. Бакир Чодобаев бир гана ишине так, чыныгы патриот гана эмес, ал жан дүйнөсүндө акын, котормочу дагы. 2013-жылы Улуу жеңиш аттуу ырлар жана автобиографиялык китеби жарык көргөн. Бул киши таланттуу киши экен. Таланттуу, жөнүрө башынан бери ыр жазган. Жакында ондай бир китеп чыкты. Ушул китепти мен даярдаганга катышып калдым да. Анан бул кеде ырлары, анан бунун өзүнүн башынан өткөн тарыхын өзүн айтып бериши боюнча, мынакей көзүн отурузуп алып айттырып, ошонун баарын башына окуу отурса, бул киши укмуш экен да. Бул китеби өз убагында чыкты да, муну биз тарыхта кийин көп айтабыз. Атам өзү кыргыз тилин абдан жакшы көрөт. Эң бай тил. Ошон үчүн мына бул 4-чү китебин чыгарып атабыз. А дегенде котормочулук менен эметип 3 китепти орус тилден кыргыз тилине которгон. Санников жери, андан кийин эме 9-класс ушупай Плутоний, ошо эмелер фантастикалар, бул фантастика китептер.
ушу кыргыз балдар окуп ошондон тарбиялык алсын деп. Бул согушка чыккан кишилерге эң чоң майрам ушу эме 9 майда. Булар күтүшөт. Эмки жылы дагы ошо күндү тозолуу деп. Эң чоң жаңы жылдан бийик майрам да булар үчүн. Себеби ушунча баягы жаш кездеринде кандарын төгүп, ушунча азаптарды көрүп, ошонун бардыгы ушу эмеде калганда, самый сильный мындай эмелер, эң күчтүү сезимдер калганда ошо дайым кээде ушундай кыйналганда дагы ошондой ошо түштөрдү көрөт. Ушундай эң жаш кезинен 18 жашында ушундай эмеге катышкан адам да согушка, ошон үчүн ошо мен анан Кудай бурса ден соолугу жакшы. Өзүм врачмын, карап турам. Ошо 70 жылдыкты жакшы тозобуз маанай менен деп ойлоп атабыз. Ардагер азыр да колунан калем түшүрбөй ыр жазат. Ырларынын негизги темасы мекенди сүйүү, ата бабаны коргоо, бийиктикке умтулуу. Неберелерин дагы ак эмгекке, ишине так, таза адам болууга үйрөтөт.